Бүгүн Тоюмбүбү Аманованын үйүнө Бельгиядан коноктор келген. Туристтер бул үйгө 2 саат убакытка келишип, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнө жана каада салтына күбө болушат. Аларга шырдак жасаганды айылда түзүлгөн атайын жамаат көрсөтүп берет. Биздин ошо топто негизинен 15 киши бар, 6 мастер, калгандары болсо мындай жардамчылары да. Анан негизи үй бүлөлүк жумуш да, келини, кызы, баласы иштейт дегендей ошо 6 семьянын. Анан алар биргелешип ушундай продукцияларды чыгардык. Анан бүгүн болсо бизге ушул реклама боюнча Бельгиядан келип калышты да. Бул 3 үй бүлө экен. Булар деле ошол Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө, кийизден жасалган буюмдарга, сакталуу тарыхына, каяктан келип чыкты, эң эле жөнөкөй оюларга да кызыгышат да. Кыргыздын каада салтына күбө болгон туристтер өзүлөрү дагы шырдак жөрмөп жасап жатышат. Нарындын Ачагайыңды айылындагы туристтерди тоскон бул үй бүлөлөр атайын окуулардан өтүп, турист тосууга 3 жыл даярданышкан. 2,5 жылдан бери уже 3-чү жылга кетти. Бир Корея мамлекетинин чоң долбоорунун алкагында бир туризм аркылуу айыл элинин өнүктүрүү деген долбоорго катышып калдык да, катыш укугуна ээ болуп калдык. Бул проекттин негизи түпкү максаты ушул туризм аркылуу айыл элин өнүктүрүү, айылды көтөрүп чыгып, маданий айыл статусуна жеткизүү экен. Биринчи таранышында ушул бир 5-6дан үй тандап алып, анан аларга санын узилдерди даярдашты да. Анан ошо боюнча эми туристтер кантип келет, ушинтип түзүп койсоңор эле келип калабы деп жыл ичинде рекламалык видеороликтерди дайындадык. 2 жолу дайындадык да. Негизинен Кореядан, Южный Кореядан келип атышты да. Анан аларга биз ошо жөн эле мастер-класстарды көрсөтүп чектелип калбастан, кийизден жасалган эми белек бекитишке алып кете турган жумшак оюнчуктарды тиге баштадык. Биз анан бирин экин жанагындай тапчкелерди, сувенирный оюнчуктарды сатып кетишет. Анан ал деле болсо үйгө бизге кошумча доход болуп калат. Туристтер менен болгон сапар кийинки үйгө узап, ал жерден чет элдиктерге боорсок бышыруу салты көргөзүлдү. Алар келген бул үйдө кадимки кыргыз дастаркону жайылып, түшкү тамак даярдалган. Бүгүн адаттагыдай эле биз дагы чет өлкөдөн келген конокторду кабыл алуудабыз. Ошо Кыргыздын улуттук тамагы болгон улуттук нааны, боорсоктун жасалышын көрсөттүк. Боорсоктун жасалышына туристтер дагы аябай кызыкты. Алар өздөрү дагы ошо камырды ошо жайып, кесип, бышырып, ошо болгон процесстерине катышышты. Анан эми ошо жылдан жылга мындан дагы туристтердин келүүсү көбөйөт. Биз мындан пайда гана табабыз. Анткени үй бүлөлүк бюджетке азын улак болсо дагы ушу акча тыйын түшүп атат. Оокаттарды жасап атабыз, шырдактарды өткөрүп атабыз, сувенирлерди өткөрүп атабыз. Биз кыздарыбыз, келиндерибиз жумуш менен камсыз болуп, өзүбүзгө дагы ушу бюджетибизге акчалар түшүп атат. Кыргызстанга биринчи жолу келген Бельгиянын жараны кыргыз жеринин кооздугуна суктанганын айтат. Ал ушул өңдүү жергиликтүү элдин аракети өлкө менен жакындан таанышууга шарт түзөт деген пикирде. It's the first time that we come to Kyrgyzstan, and here we see nature and people and small villages and horses and cattle, and totally different for us.
Ачакайыңда айылы Ташрабатка кеткен Жибек жолунда жайгашып, туристтер жолдон тыныгуу жасаганга ыңгайлуу жер. Тоюмбүбү Аманова долбоор аркылуу айылдын кире беришине заманбап даараткана салынаарын айтып, ал жерге чакан кафетерий жана сувенирлер үчүн дүкөн пландалып жатканын белгиледи.